Жыл башынан бери өлкөдө баңгизаты боюнча 82 кылмыш ишинин бети ачылган. Анда мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 1 тоннадан ашуун маңзат алынып, 74 киши жоопкерчиликке тартылган. Бул тууралуу баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынан билдиришти. Ошондой эле жоопко тартылган адамдардын арасында тажик жарандары да бар экендигин кошумчалашты. Эмгек миграциясынан кабарлагандай, өлкөдө баш калкалоого келген качкындардын саны өсүүдө. Жыл башынан бери 13 адам келген. Алардын айтуусунда буга чейин Кыргызстанга келген чет өлкөлүк 171 жаранга качкын макамы берилген. Алар Оганстандын, Сириянын жана Ирандын жарандары. Ал эми 2013 жылдан тарта өлкө аймагына кирген адамдар качкын эмес, убактылуу баш калкалоочулар деп каттоого алына баштаган. Борбор калаадагы көчөлөрдүн бирине Чыңгыз Айтматовдун аты ыйгарылды. Мурдагы Тынчтык проспекти Залкар жазуучунун ысымына өзгөргөнүн бүгүн Бишкек шаардык депутаттар кеңешинин жыйынында билдиришти. Мындай демилгени шаар мэриясы көтөрүп чыккан. Эске салсак, жазуучунун атын түбөлүккө сактап калуу максатында шаар көчөлөрүнүн бирине ысымын ыйгаруу боюнча 2008 жылы токтом чыгарылган эле.